Улуттук коопсуздук комитети Талас мамлекеттик университетинде коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык аталган окуу жайдын кызмат адамдары бюджеттик акчаны мыйзамсыз пайдаланып келген көрүнүш аныкталган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында университеттин ректору жана башкы эсепчиси 2021-2022 жылдар аралыгында жогорку окуу жайдын кызматкерлерине 7.000 сомдон акчалай сыйлыкты анын 6.000-ин кайра кайтаруу шарты менен ыйгарып турганы аныкталган. Мындан сырткары аталган адамдар жеке ишкерлер менен жең ичинен сүйлөшүп алып, университеттин окуу корпусун оңдоо үчүн курулуш материалдарын сатып алууга тендер өткөрүп, андан кийин акча каражаттарынын бир бөлүгүн өздөрүнө чегерип алган. Ошондой эле ректор жоопту катчысы менен макулдашып алып, мамлекеттик жана университетке кирүү экзамендерин тапшыруу учурунда студенттерден жана абитуриенттерден акча чогултуу менен алектенген. Баткенде мыйзамсыз жолду жаап, кортежди өткөргөн айдоочулар кармалды. Маалыматка ылайык, социалдык тармактарда BMW жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочулары Баткен шаарындагы Нургазиева көчөсүндө башка айдоочуларга тоскоолдук жаратып, жолду жаап, тойго чыккан кортежди өткөргөн видео тасма жарык көргөн. Бул видео чыгаары менен Баткен облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам кармоо иш-чараларын жүргүзүп, унаалардын ээлери өз учурунда кармалган. Бул көрүнүш мыйзамга туура келбегендиктен милиция кызматкерлери тарабынан айдоочуларга бузуулар жөнүндөгү айып протоколу толтурулуп, айып салуу менен унаасы убактылуу токтотуучу айып короого киргизилген. Азыркы чараларды көрбөгөндө учурдагы баалар дагы 30% өсүп кетмек. Бул туурасында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев биринчи радионун эфиринде сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында баалар глобалдуу инфляциянын кесепетинен улам жогорулоодо. Өлкөнүн азык-түлүк корзинасы толугу менен биржалык товарлардан тургандыктан, биржада кымбаттаса дүйнөдө кандай өсүү болсо ал дароо сезилет. Бирок мүмкүнчүлүккө жараша салыктык маневрларды колдонгондо, мисалы кошумча нарк салыгынан бошотулганда автоматтык түрдө 12% арзандап жатат. Импорттук пошлинаны чыгаргандан кийин 15% түшүүдө. Эгерде ушундай чараларды көрбөгөндө азыркы баа дагы 30% жогоруламак. Буга чейин социалдык тармактарда Баткен шаарындагы жаштык эс алуу багында 3 миллион сомго даараткана курулуп жаткандыгы боюнча маалымат тараган. Баткен шаардык мэриясы бул тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматка караганда аталган эс алуу бакта 2 кабаттуу санитардык тейлөө комплекси курулуп жатат. Бул имаратта чач тарач, кир жуучу жай, химиялык тазалоочу жана жуунуучу жайлар болот. Ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да атайын жай каралган. Ал эми имараттын биринчи кабатына даараткана жайгаштырылат. Долбоордун жалпы суммасы 3 миллион сомду түзөт. Ошондой эле Ысык көлдүн Каракол шаарында 5 даараткананын курулушуна 12 миллион 939 миң сом коротуу пландалууда. Тендер 29 августта жарыяланды. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуу сайты жарыялады. Ар бир даараткананын курулушуна 2 миллион 587 миң сомдон каралган. Тендер Каракол шаардык мэриясынын муниципалдык мүлүктү башкаруу департаменти тарабынан жарыяланган. Арыздар 14 сентябрга чейин кабыл алынат. Бузук контролдук кассалык машина колдонгондорго айып пул салынат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Акыркы убакта мамлекеттик салык кызматына чек талап кылып, байге утубал кызыктыруучу лотереясына катышкан жарандардын чектеги QR-коддун сапаты начар болгондуктан кодду сканерлөө мүмкүн болбой жаткандыгы тууралуу көптөгөн даттануулар келип түшкөн. Буга байланыштуу салык кызматы бузук ККМ колдонгон жеке жактарга 3 миң сом, юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге 13 миң сом айып каралганын эскертет. Бишкек шаарындагы Асанбай паркын узак мөөнөткө ижарага берүүгө байланыштуу аталган райондун айрым тургундары нааразычылык акцияга чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев аталган паркты 3 миллион долларлык инвестиция салып 25 жылдык мөөнөткө ижарага алганы жаткан компания кантип тандалганы ачык айкын эместигин билдирип, митингге чыккандарды колдой турганын айтты. Депутат Фейсбуктагы баракчасына мен тургундардын айткандарына макулмун. Инвесторлорду тандоо комиссиясынын ишине катышууга даярмын. Эгер атка минерлер кайсы бир иште жең ичинен чечкиси келип жатса, мен алардын бетин ачканга даярмын деп жазды. Буга байланыштуу Бишкек шаардык мэриясы азырынча комментарий бере элек.
Президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын ардагерлер курама командасынын курамында КМШ өлкөлөрүнүн футбол боюнча ардагерлер командасы менен беттешет. Бул тууралуу бүгүн 30 августта Новотел мейманканасында өткөн футбол командаларынын маалымат жыйынында кабарланды. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына карата уюштурулган футболдук беттеш бүгүн 30 августта Борбор калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Иш-чара саат 18:00 концерттик программа менен коштолуп, футболдук беттеш саат 20:00 башталат. Түз эфир улуттук телерадио корпорациясы аркылуу түз эфирде көрсөтүлөт. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына жана Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине карата Чүй облусунун Аламидин районунун Чоңкурчак жайлоосундагы боз үйлөр шаарчасы тигилди. Бүгүн 30 августта даярдыктардын жүрүшү менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров таанышып чыкты. Салтанаттуу иш-чара Кыргызстандын көз карандысыздыгына карата мамлекеттик тууну көтөрүү аземи менен башталып, улуттук спорт оюндары менен коштолот. Ынтымак республикалык кароо сынактарынын номинациялары боюнча сыйлыктарды тапшыруу аземи жана гала концерт менен жыйынтыкталат. Бул иш-чарага патрулдук унаалар менен 200дөн ашык кызматкерлер тартылат. Ыңгайлуулукту түзүү жана унааларды туш келди токтотууларга жол бербөө үчүн 11 унаа токтотуучу жай каралып, эвакуаторлор да колдонулат. Элди унаа токтотуучу жайдан маареке өтүп жаткан аянтчага жеткирүү үчүн кичи автобустар каттайт. Урматтуу телекөрүүчү, Борбордук телеканалды социалдык тармактардан көргөндү да унутпаңыздар. Эфирде мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.